Kim? Murun oylap жүргөн. Бул жесир да, бул жетим да, бул байкуш да, бул жарды да, бул мусулман да, бул бийликте деп эле. Же бул аял да, бир байкуш карыды да. Жок, андай эмес экен. Адам, окуп берейин. Адам заттын сезилбеген сырлары, керемети. Адам өзүн жаңыдан жаратуучу кут. Келиңиздер, жаңыдан жарата алат экен адам. Мен пенде эмесмин, мен периштемин деп. Мен улуумун деп жарата алат экен. Адам коомдун түзүүчүсү. Адам энергия кудуретін иштетүүчү антаген деген гени жетилген адам. Карасаңыз, энергия кудуретін иштете алат, аалам кудуретін иштете алат дейт адам. Ошон үчүн сиз адамдарды ойлоңуз, бул энергия иштете алат депчи. Адамдарды ойлоңуз, бул өзүн жаратуучу энергиянын ээси деп. Адам нур дүйнөнүн ээси. Адам жер ааламдын түзүүчүсү. Мына табиатка дагы мээримдик алат экен, аалам сырын дагы аткара алат экен. Адамды жакшы таанышыбыз керек. Анан адам менен гармонияда болуп калган атабыз. Аны жакшы таанысак. Ошентип адам эмне экен? Улуу экен. Адам жаратуучу экен. Адамдын жаны ааламдан келиптир. Адам ак экен. Ар бир адамдын Кудайы, периштеси, ата тег арбайы, жөлөмөгүчү бар экен. Кой, мен кыянат кылсам, аалам күчтөрү анын менин жолумду тороп коет экен. Мен жакшылык кылсам, алар мени колдойт экен. Деп адамды таанышыбыз керек. Мына үчүнчү. Адам ааламдын өзөгү, ааламдын өзөгү адам. Адам пендечиликтин теңири, мына жердин теңири адам дейт. Адам 21-кылымдын башчысы. Адам жан дүйнө, нур дүйнө, тан дүйнөнүн өкүлү. Адам алтын доордун жашоочусу. Адам өлбөстүктүн үрөөнү. Адам калыстыктын, кайыпчылыктын, кыргызчылыктын ээси. Мына кайып дүйнөнүн, кыргызчылык, теңирчиликтин ээси. Адам каалагандай касиеттин ээси. Адам пендечиликти жоюучу энергиянын ээси. Адам аалам астында өсүүгө жоопкер. Адам чоң ааламдын ээси. Мына урматтуу журтум, келиңиздер, мына кантип агарабыз деп атпайсыздарбы? Кантип агарабыз? Кантип нурданабыз? Ошондуктан аалам сырын, табиат кызматын, анан адамдын милдетин билсеңиздер, анан агарат экенбиз, нурданат экенбиз. Анан кайталам эле бир пала намаз окуган менен эч пайда жок. Же болбосо пендечилик урунуп алсаң, эч деле пайда жок. Кечке түйшүк тарттың, эч пайда жок. Пул чогултуп алдың. Дордой плаза болуп алдың. Эч деле пайдасы жок аягында. Болжолун айтканда мындай, салыштырып эле айтам. Ааламга жактыңбы? Табиаттын кызматын тааныдыңбы? Иштештиңби? Жок. Адамды билдиңби ким экенин? Жок. Аны бир кулдай жумшап атасың, приказ кылып коюп атасың, пулуң менен бир ал эмес экен деп көрсөт. Мына биз ошо адам аалам экенин, адам бир жаратуучу кереметтин ээси экенин билгенден анан таттуу мамиледе болуп калат экенбиз. Жоопкер сезип калат экенбиз. Адам, аял, сен ааламдан келген өкүлсүң. Ааламдагы сыпат сенде болуш керек. Сен жаратуучусуң, сен улуусусуң, сен өкүлсүң, сен чындыктын ээсисиң,
Sen aksың. Демек, қара ниет болсоң, алам қасиет саға жайғашпайды екен. Мына қараңызшы. Ан үшін қаниет келтірсең, анан қасиет жайғашады. Қара ниет адам өзүнчүл болот экен. А қаниет қылған адам ел үшін. Келіңіздер, қара болбо дейбиз. Құдай да ел үшін жаралыптыр. Мына ел үшін, адамзат үшін. А сен кімсің? Сен де ел үшін жаралып келгенсің. Табиат үшін жаралып келгенсің. Алам үшін жаралып келгенсің. Егер сені алам күштері қолды болса, табиат күштері қолды болса, жердегі адам сені қолдабайды, бола береді. Жердегі адам сені мазақтайды, жазалайды. Көрдіңіз бе мына? Үшөө менен гана сиз гармонияда болсоңуз, анан сиз ак экенсиз. Сиз алам экенсиз, сиз табиаттын эгеси экенсиз, кызматчысы экенсиз, куткаруучусу экенсиз. Сизге карап табиат дагы, алам дагы, адамзат дагы мамиле кылат экен. А биз бүгүнкү күнгө чейин билдик белесиз.